Эми биз демократия өлкөбүз. Кудайга шүгүр, бул биздин чоң жетишкендигибиз да. Ар бир адам пикирин айта алат, оюн айта алат, көз карашын айта алат. Дагы бир жолу айтып коеюн. Пикирин, оюн, көз карашын үчөө башка нерсе. Позициясын билдиргендер аз эле, бирок ой пикир бардыгында бар да. Биз жөнүндө ушундай пикирдин болгону негизи деле болушу мүмкүн, бирок мен азыр мына 1 жылдан ашык иштеп атам парламентте, өмүрүмдө биринчи жолу депутат болдум. Буга макул эмесмин. Эмне себептен дегенде, бул бийликти узурпация кылуу аракети бул болуп келген боло берет. Мисалы, өкмөт бизге үстөмдүк кылгысы келет. Биз болсо өзүбүздүн талаптар, өзүбүздүн шарттары бар, өзүбүздүн көз караш бар, өзүбүздүн позиция бар. Дагы деле баягы притирка деп коет го. Байкап атсаңыз керек. Кылыбыз кыйшайбайт деген да позиция бар. Ага жол бербейбиз деген позиция бизде дагы бар. Бул тирешүү, бул позицияларды тактоо процесси бул боло бере турган нерсе экен да. Саясат бар да, адамзат бар да. Анан парламент өзүнүн милдетин колунан келишинче аткарып атат. Эми 90 депутатта 90 башка көз караш, 90 башка кызыкчылык, 90 башка принцип, 90 башка баалуулук дегендей. Ошон үчүн айрымдарынын чечимдерин, жүрүм турумун, пикирлерин эске алып эле анан ушундай жалпылаштырып тыянак кылган туура эмес да. Ишенип коюңуз, биз өзүбүздүн укугубузду билебиз, дагы да үйрөнөбүз. Контролдоочу биздин укугубузду эч ким алган эмес. Мыйзам чыгаруу, мына айтып атасыз нотариус деп. Бүгүн эле өкмөттүн 2 сунушун, 2 алып келген документин четке кактык. Өткөн жумада биздин комитет экөөнү четке каккан. Кээ бирлери чоң парламентке жетпей туруп эле, пленардык жыйынга жетпей туруп эле кагылып калып атат, четке чыгып калып атат да. Ошон үчүн мындай өзүбүздүн принципти биз бербейбиз, элдин журттун кызыкчылыгын коргойбуз. Жана ошондой эле контролдоочу механизмдерди, функцияларды колдонуп, өкмөттүн да элге иштешине өбөлгө болобуз. Бул позицияда катуу турабыз, кыжылап болбой эле койсун.